Экинчиден үй менен камсыздоо боюнча өкмөттүн саясаты мындай колдон келишинче аракет кылып атат. Азыр 7 облуска мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү түшө турган болду. Ошол убакта Бишкекте мына туңгучта 4 көп кабаттуу үй курулат. Ошол жакта дагы квартираларды баягы жергиликтүү мэриянын балансына, жергиликтүү бийликтин балансына анча-мынча батирлерди алып калыш керек деп ойлойм да мен. Ошко мисалы нарындан педагогту же бир милицияны, ГАИни жиберип, регионго ушул жаштарды мындай аралаштырыш керек деген ойдомун. Үчүнчүдөн жол боюнча. Алай районунун Кабыланкөл айылына кетчү жол, бул өзүңүз жакшы билесиз. Сиз региондон чыккансыз, региондун маселелерин да жакшы түшүнөсүз да. Ошону өкмөт Минтранстын балансына алыш керек деп мен бузак кайрылгам. Президент дагы билет, жардам бергиле деген. Бирок министр азыр оперативдүү башкарууга алыш керек деп, ал жакта эми жол оңдолбойт, үмүт жок. Ал эми мен өзүм үйүмө жакшы барып келейин деген ойдо эмес, ал элдин суранычы да. Ошону Минтранстын балансына алыш керек болчу эмнегичен. 1 жылдан бери чуркап жүрөм, мындай өтпөй атат да. Караш керек да эми, элдин баарына анда Чайнарботтун машинасын белек кылыш керек, жакшы айылыңарга каттагыла деп. Андай болбогондон кийин баланска алыш керек да анычы. Алай районунун Кабыланкөл айылына деп мен 120 километр Ошко шаарына келиш үчүн. Андай келсе 60 километрге жетпейт бул. Көп да акчанын кереги жок. Болгону жакшы мындай чыгынып коюш керек да. Рахмат.